Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүн биз интернет сайттарды жана социалдык тармактарды көзөмөлдөө керекпи деген теманын тегерегинде маек курабыз. Студиябыздын коноктору депутаттар Улам Примов жана Дастан Бекешев, кош келдиңиздер. Дегенде мына алгачкы суроо жыйындар залынан алынган тасмадан кийин болсун. Жалпы маалымат каражаттарын же болбосо маалыматтарды, жаңылыктарды бүгүнкү күнү элибиздин көпчүлүк катмары ушул социалдык тармактардан маалыматтарды угуп атат. Бул социалдык тармактарда маалыматтар, текшерилген маалыматтар, текшерилбеген маалыматтар, ар кандай бир улут аралык козгоочу же болбосо кандайдыр биздин улуттук мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келген маалыматтар чыгып атат. Бүгүнкү күнү социалдык тармактарда аябай көп туура эмес, ушак, жалган маалыматтар таркап атат. Ушуга бөгөт коюу, туура маалыматты берүү тууралуу социалдык тармактарды бир жалпы маалымат каражаттарынын катарында бир кароо же болбосо кандайдыр бир чектөө жаатында мыйзам долбоорун сиздер сунушташыңыздар керек. Эмне үчүн ушул социалдык тармактарды чектегиңиз келип атат? Эми социалдык тармактарды чектеп атат же чектегиңиз келип атат дегенди мен туура эмес деп катары айтар элем. Себеби дегенде мен эркиндик сөз үчүн ар дайым ушул эркиндик сөзүнө эки кол менен колдоп келемин. Бирок жоопкерчилик жаатындагы багытында мен сөздү айткым келген. Себеби дегенде чектөө эмес, социалдык тармактардагы жоопкерчилик жөнүндө оюмду бөлүшкүм келип, ошонун тегерегинде айтканмын. Себеби дегенде бүгүнкү күнү негизинен маалыматты бүгүнкү күнү 21-кылымда көпчүлүк биздин жарандарыбыз социалдык түйүндөрдөн алып атат. Социалдык түйүндөрдө бүгүнкү күнү ар түрдүү маалымат бар. Ошон үчүн ал маалыматтарды бүгүнкү күнү мен ишенем биздин тиешелүү органдар, атайын кызматтар көзөмөлдөйт. Бирок дагы да болсо туура эмес мындай текшерилген маалыматтар чыкса деген ойду айткым келген. Мына Дастан Далабаевич, сиз дагы ушул эле темага көптөн бери кайрылып, айрыкча бул интернет сайттарды, агенттиктерди, мына ушуларды дагы бир жоопкерчилигин караш керек. Аларды жана массалык маалымат каражаттары катары катташ керек. Аларда да жоопкерчилик болуш керек деген теманы козгоп келесиз. Бирок ушулардын баардыгы коомчулук тарабынан баягы сөз эркиндигин чектөө аракети катары кабыл алынып жатканын билесизби? Мен бүт барын мониторинг кылам, окуп атам, социалдык тармактарда эмнени жазып атышат, кандай жазып атышат. Эми мындайда чынында биз эч качан социалдык тармактарды көзөмөлдөө ала албайбыз. Себеби бизде дагы ачык эле айткым керек, мүмкүнчүлүк жок, каражат дагы ушунча жок, күчүбүз дагы жок да. Анын экинчиден болсо жоопкерчилик жактан туура айтасыз. Мен ошол дайыма көтөрүп жатам. Кээ бирөө ойлоп атышат да, социалдык тармактарда жаранда иммунитет бар. Керек болсо мындай шекти келтирем, керек болсо террористтик ар кандай ушундай ойлорду жазам, керек болсо ушундай анти укуктуу органдар келгенде башталат да ошол жерде. Мен социалдык тармактарда мындай жаздым, мага эмнеге келишет. Бул жерде мындай айтыш керек да, социалдык тармак болобу, гезит болобу, журнал болобу, забордо жазылган болобу, бул мыйзамга туура эмес келсе, бул киши каерде жазбасын, ал жоопкерчиликке тартылат. Экинчиден болсо, мен дагы азыр бир мыйзам долбоорду көтөрүп атам. Бул шек келтирүү боюнча, мисалы сот чечимди чыгарганда, кантип ошол соттун чечимди кандай тартип менен ошону аткарыш керек. Мисалы, Фейсбукта бирөө жазды, мындай депутат Бекешевдин үй бүлөсү мындай тиндей деп үй бүлө боюнча жазса, бул критика эмес. Мен мыйзам долбоорду сапаттуу же сапатсыз ошону жазса бул мейли. Үй бүлөгө киришкенде же мисалы мен жөн эле ал мындай коррупционер тиндей факты келтирбесе, билесиз, социалдык тармакта бир киши жазат, репосттор көп чыгат. Аны жакшы эле билесиз. Репосттор көп чыгышы мүмкүн. Анан бизде билесиз да, жалган маалыматтарга жарандар
өтө мындай сразу мишенип башташат да. Бул дагы фашисттер ошол менен колдонушканда алар мындай айткан да. Эң мындай даже жалган маалыматты таратыш керек, себеби ошол именно жалган маалыматтарга жарандар жакшы ишенишет. Ошол орудие менен фашисттер даже колдошкон. Мына бирок Анан мен мындай айтып атам. Сот чечим чыгагандан кийин ошол таратылган шек келтирүү таратылган маалыматты сот кандай кылыш керек? Ошол жерде сот мындай иш керек. Бүт жерде, каерде болбосун, ошол маалымат таратылган жерде, ошол жерде атайын ссылка болуш керек. Бул маалымат уже туура эмес, сот аны ушундай чечимди чыгарды. Мен ошол эле жазып атам да. А кээ бир бизде НПОшниктер, эл аралык уюмдар ошону окубай эле айтып атышат да, сөз эркиндикке тийишип атышат. бирок мына Улан Бердибаевич, Дастан Далабаевич, мына сиздер мындай бир чоң бутактын парламент депутатысыздар да, бийлик бутагынын өкүлдөрүсүздөр. Анан кийин мисалы Дастан мырза, сиз атуулдук активист Мавлян Аскарбековду сотко бергенде, мына жогорку сот аны ошол эле Facebooktагы посту үчүн кечирим суроого милдеттендирди кече күнү эле. Туурабы? Да, туура. Бирок эмнеге бул бердим? мына ушул мисал мына депутаттар атуулдук активисттер менен соттошуп аткан мисал, анан жеңип алган мисал, мунун өзү ошол Жаман көрүнөт. коомчулуктун, атуулдук активисттердин баягы дымагын суутуп койбойбу? Сөз эркиндикке болгон мындай каалоосун, умтулуусун мокотуп салбайбы деген суроо болот. Мен туура эле түшүндүм суроону. Бул жерде мындай да туура айтасыз. Жарандар көбүнчө ушундай соттор болгондо алар бийликке ишенбейт, мындай активисттерге ишенишет да. Бирок мен атайын сотко бердим. Себеби ал сот тармактарга мени там бандит менен байланышкан тиндей мындай жазган да. Эми мен жумуш боюнча жазса, бул мен эч качан сотко бермеген эмесмин да. Бул именно мага шекти келтирип атпайбы? Ал анын соц тармактарда жөн эле жазса мейли. Бул жазганы башка массалык маалымат каражаттар аны алып алып, перепечатканы кылышкан да. Ошондуктан мен сотко бердим. Ошондуктан. Себеби бул бүт барга белгилүү болуп калды. Мисалы, мен сотко бербесем, анда мисал жөн эле мындай мисалын келтирип атам да. Улан Бердибаевич мисалы менин коллегам. Бирок ал дагы ойлонуш мүмкүн да. Значит, бул Мавлян Аскарбеков жазган туура эле окшойт. Значит, Дастан Далабаевич эч мындай маанисин бурбай жүрөт. Значит, действительно бирдемеси бар. Ошон үчүн мен сотко бердим. Мисалы мени критика кылса жумуштун, бул башка маселе да. Менин оюмча жарандарга айтыш керек. Соц тармак болуу, каерде болуу, иммунитет эч жерде жок, эч жерде. Жоопкерчиликке ар бир жаран, мисалы, ошого тийишсе, жоопкерчиликке анын укугу бар тартканга. Мына Кыргызстанда бир эле ушул Facebook же болбосо Twitter, Instagramдын колдонуучулары миллиондоп саналып атат да, 100 000 деп саналып атат колдонуучулар. Анан ошолордун баардыгы бири-бири тууралуу жанагындай бир ушак айыңды, жалган маалыматты тараткан учурлар көп эле болуп калып атса керек да. Ушулардын баардыгын кантип көзөмөлдөсө болот? Мисалы, социалдык тармак же болбосо ошол сайттар, мисалы, саясатчы жөнүндө гана жалган маалымат тараганда жоопко тартылышы керекпи же ошол жөнөкөй атуулдарды дагы коргош керек? Бул жерде сиздер мисалы жанагы юстиция министрлигине сунуш бербедиңизби? Ошол сунуш өтүп калса, сиз ошол келечектеги мыйзамды кандай көрүп атасыз? Эми сиздин сурооңузга мен төмөндөгүчө жооп берет элем. Биринчи кезекте албетте бул демократия десе эле бул каалагандай маалыматты таркатып жоопкерчиликсиз мамиле эмес. Демократия бул жоопкерчилик. Демек ар бир чыккан маалымат өзүнүн фактысы менен далилдениш керек. Эгерде фактысы жок болсо, андай туура эмес маалымат же болбосо адамдын аброюна шек келтирген маалыматтар таркатылса, ал үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек. Бул жерде жоопкерчиликке тартылыш үчүн сиз айткандай саясатчы гана эмес, жөнөкөй жарандарыбыздын баардыгыбыздын укуктарыбыз бирдей. Бирок саясатчы болгондон кийин көбүрөөк элдин астында болгон үчүн, ошон үчүн ошол саясатчыларга байланыштуу маалымат көбүрөөк ушул тармактарга таркайт. Ал эми көзөмөлдөө боюнча
айта турган болсок, сөзсүз түрдө биздин атайын кызматтар бар. Аны көзөмөлдөө ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат, бирок жогоруда айтып өткөндөй, чындыгында биздин ага тиешелүү деңгээлде балким материалдык техникалык базабыз же болбосо бир человеческий фактор ресурстарыбыз аздыр. Ошону күчөтүш керек. Себеби дегенде бүгүнкү социалдык тармактарды карай турган болсок, кандай гана маалыматтар жок. Бул жерде түндүк түштүк маселесин козгогон маалыматтар, ачык эле чакырыктар, ошондой маалыматтар чыгып атат. Ар кандай аккаунт же болбосо фейковый бир четте туруп алып дагы биздин маалымат айдыңына окшогон туура эмес, мындай бири-бири менен касташууга же болбосо бири-бири менен кандайдыр бир араздашууга түрткөн маалыматтар дагы чыгып атат. Ошон үчүн коом дагы организм сыяктуу. Себеби дегенде, эгерде коомго, организмге мындай таза, баягындай таза мындай тамактанса, ошондо организм таза болот. Эгерде ар кандай химикаттарды, ар кандай туура эмес мындай тамактанса, албетте организм да булганат, коом дагы ошол сыяктуу. Ошон үчүн биз коомубузду бүгүнкү бар нерсебизди сактап калыш үчүн мен ойлойм, буну туура түшүнүш керек. Буну жалпылап эле жөндөн түз жерден эле баягы эркин сөздүгүнө каршы болуп атат. Жок, биз каршы эмеспиз. Бир гана жоопкерчилик болуш керек деген сөздү айткыбыз келет. Бирок эми ошол жоопкерчилик маселесин кантип ишке ашырабыз? Эгер мисалы ошол эле журналисттер, эксперттердин арасында Кыргызстанда мисалы соттун көз карандысыздыгына, ошондой эле жанагы калыстыгына ишеним азыраак деп айтылып жүрөт да. Анан эң биринчи кезекте ошол соттун мындай калыстыгын камсыздап, көз карандысыздыгын камсыздап, андан кийин гана ошол жоопкерчилик жагына келүү керекпи? Албетте бул маселе бүгүн, эртең же болбосо сиз айткандай бир маселелерден улам чечиле калбайт. Буга биз жалпы коом жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Биз, өкмөт баардыгыбыз ушунун тегерегинде бир мындай аяр мамиле кылып, себеби дегенде орусча айтканда очень тонкая грань, да, Аны биздин мындай бейөкмөт уюмдар ар кандай кылып талкуулап, ар кандай маалыматтарды жеткизип коюш мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул көзөмөлдөө функциясы, сиз айткандай сот реформасы бүгүнкү күнү тиешелүү деңгээлде жүргүзүлүп, ошол менен эле параллелдүү түрдө мен ойлоймун көзөмөлдөө функциясы да болуш керек. Бул жерде мындай да судьялар боюнча эми чечимди чыгарганда эки тарап бар да. Бир тарап макул болуп, экинчи тарап айтат да, судьяларга басымдык болгон, судьялар дагы башка ак үйдү угуп калган деп ушундай айттара беришет да. Эми бул дагы менин оюмча дагы туура эмес да, себеби алар өзүлөр жалган маалымат тараса, анан судья ушундай туура чечимди чыгарса, албетте алар, конечно, барып айтышат да, судьяларга басымдык кылган. Алардын бул позиция. И ошол позициядан алар эч качан кетпейт. Ошондуктан менин оюмча судьялар ооба, кээ бирде бизде судьялар алар дагы укуктуу эмес мындай чечимди чыгарышат. Бирок менин оюмча бүт соттун чечимдерди биз мындай жарыя кылсак, ошондо билинет да анда. Кайсы мыйзам менен бул чечим чыгарылган, кайсы критерий менен чыгарылган, ошондо билинет. Коомго бериш керек ошол соттун чечимдерди. Кыргызстанда ушул демократиянын сөз эркиндигинин мындай өнүгүп келе жаткан 20-25 жылында ар дайым эле ушул сот процесстери, медиага, журналистикага байланыштуу сот процесстеринин баардыгында көпчүлүк учурунда оппозициялык сын көз караштагы журналисттер бийликке утулуп келген. Эч качан мисалы ошол бийликтин көзөмөлү алдындагы медиа же болбосо жалпыга маалымдоо каражаты мындай оппозициялык ишмерге уттурган же болбосо мындай бир чоң суммадагы доо төлөгөн учур болгон эмес да. Мына соңку учурларда да ушул байкалбайт. Негизи болуш керек. Ушул тенденцияны кантип оңдойбуз? Ушул балансты, тең салмактуулукту кантип сактайбыз? Негизи туура айтасыз. Негизи мындай да, бийликте отурган мындай чиновниктер, биз, депутаттар, министрлер, туура айтасыз. Мындай жумуш боюнча алар
мейли критика кыла берсин, ошо нормально караш керек да, караш керек нормально. А бирок үй бүлөгө тийиштүү болсо, же синин атынан жөн эле тийиши берсе, коррупционер де берсе, фактыларды бербесе, ошондо, конечно, сотко бересиң сөзсүз. Бирок бизде мындай кагылыш болуп атат да, ачык эле айтсак, бизде өтө независимый массалык маалымат каражаттар жок. Ачык эле айтайлычы ошону. Жок да. Керек болсо ушундай карасаң, гезит бир мурунку депутаттыкы же бирөөнүн мисалы миллионердики, а мындай независимый СМИ, бул Америкада биз ушундой стандартка келсек, бизде бир дагы массалык маалымат каражат эч ким дагы ошол независимыйге кирбейт. Керек болсо даже ачык эле айтсам, ошол эле ОТРК, коомдук канал дейбиз. Коомдук канал болгон жок. Ачык эле айтыш керек, бул мамлекеттик канал, себеби мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Биз мындай кылсак, коом жаран өзү төлөсө, жарандар өзүлөр ошону жардам берсе, ошол коомдукка, ошондо эле коомдук канал болот да. Кээ бир европалык өлкөлөрдө андай бар. Вот ошондо тура, ошондо бизде независимый ушундай массалык маалымат каражаттар пайда болду десек болот да. Азыр карасаңыз, ошол эле интернет сайттар, же Наркозуевдин экс депутаттын, же башканын мындай, ал дагы анын сөз эркиндиги мындай да, ал айтканын ошонун журналисттер жазат да. Бул дагы туура эмес да, негизи. Бул эл аралык стандартка жарашпайт да. Биринчиден бизди үйрөткөн ошол НПОшниктер, үйрөткөн эл аралык уюмдар ошону караса, биздин массалык маалыматтык каражаттар ошол стандартка киреби же кирбейби? Бирок эми ушул өлкөдөгү көптөгөн саясатты жүргүзүп аткан, анын ичинде ошол эле маалымат саясатына өзүнүн таасирин тийгизе ала турган бул ошол бийликтеги партия сиздерсиздер да. Экөөңүздөр тең мына социал-демократтар партиясынын депутаттарысыздар. Ушул саясатка келип атканда өзүңүздөр айрыкча ушул бийликтеги партиянын өкүлү катары ушул негизи эле ушул медиага тийишпей эле, жок, мен саясатка келгенден кийин сындарга чыдаш керек, биздин баягы терибиз калың болуш керек дегендей бир ой болбойбу? Сиз айткандай, биз ага макулбуз. Мисалы критика кылабы, биздин ишмердүүлүгүбүзгө жараша, же кандайдыр бир биздин айткан сөзгө анын бар жогуна биз даярбыз. Биз аны да тескерисинче колдоп кубаттайбыз. Себеби дегенде, коом бизди тарбиялайт, коомдун көзөмөлүндөбүз. Ошон үчүн бул нерсе жакшы нерсе, бирок чектен ашпаш керек. Адамдын жеке аброюна шек келтирбеш керек. Жогоруда айтылгандай, үй бүлөсүн аралаштырбаш керек. Ишмердүүлүгүнө байланыштуу болсо макул. Андан кийин эми мен дагы бир жолу баса белгилеп айтып өтөйүн. Эч кандай сөз эркиндигине бул жерде каршылык жок. Биздин ушул айдыңында саясатта болобу, же болбосо ушул маалымат айдыңында кээ бир учурларда, акыркы маалдарда көп мындай пайдаланып атышат. Ар кандай фейковый, ар кандай бир аккаунттарды ачып, улут аралык араздашууга, же болбосо түндүк түштүккө бир басым жасап, же болбосо элементарный эле кайсылдыр бир комментарийлерди окуйлу. Анын бардыгы псевдоним, же болбосо кандайдыр бир адреси жок чыга калып, макул, ачык өзүнүн аккаунту менен, же ачык өзүнүн сүрөтүн коюп туруп, далилдерди келтирип, фактылар менен айта турган болсо, биз ага макулбуз, биз ага чыдайбыз. Бир гана нерсе, ушул жалган биздин мамлекетибиздин мүнтүндүгүнө, же болбосо түндүк түштүккө бөлүнүүгө алып бара турган бир туура эмес, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгына дал келбеген маалыматтарга бир жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек бардыгыбыз. Мына Freedom House уюму Кыргызстанды көп жылдардан бери биз өзүбүз айтабыз, Кыргызстанда биз демократиялуу, сөз эркиндиги абдан кенен өлкөбүз деп. Бирок эл аралык уюмдар, анын ичинде Freedom House уюму Кыргызстанды жарым-жартылай гана сөз эркиндиги бар өлкөлөрдүн тизмесине киргизип жүрөт. Эгер биз мындан ары дагы, анын ичинде депутаттар дагы ушул көбүнчө журналисттердин жоопкерчилиги, чектөөлөр, кандайдыр бир жалган маалыматтан алыс болгула деп ушундай бир чектөө жолу менен бара турган болсок,
ошол толук сөз эркиндигине качан жетебиз? Биринчиден Freedom House ал өзү Америкадан каржыланган уюм. Анан Америкадагы биз тажрыйбаны карасак, ооба аларда сөз эркиндиги бар, аларда бирок чектөөлөр бар. И аларда карасаңыз, мисалы, ошол эле бирөөгө сотко бергенде массалык маалымат каражаттары алар $миллион долларды менен төлөшөт да. $1,000,000 менен ушундай төлөшөт да. Ошондуктан алардын массалык маалымат каражаттары так бүт баарын текшерип анан жазышат да. Же мындай утверждение катары эмес, мындай айтышат. Бизде мындай оюбуз бар, ачык эле айтышат, бирок биз ошол маалыматты текшерген жокпуз. Вот ушундай айтса, бул туура эле. Анан бул жерде мындай иш керек. Ар бир мамлекеттин өзүнчө ошол боюнча саясий болуш керек. Мисалы, биз жөн эле мейли жаза берсин десек, жаза берсин. Анда мамлекет дагы эч качан өнүкпөйт. Мисалы, Сингапурда биринчи премьер-министр келгенде Ли Куан Ю ал айткан, бизге Кошмо Штат Америкалар постоянно массалык маалымат каражаты аркылуу саясатка киришишет. Алар атайын ушундай фонддорду ачып, ошол фонддор аркылуу ошолорго акчаны берип, и ошол массалык маалымат каражаттар жазып атышат да. Бийликте только коррупционерлер иштеп атат, бийлик туура эмес кылып атат, бийлик мындай тиндей деп атат, ушундай жазып атышат. Ичинде дагы жарандар ошол өзүнүн бийликке ишенбей калат да. Анан Американын бийликти угуп калат да. Ошондо мамлекет өтө мындай слабы болуп калат да. Күчтүү жок мамлекет болуп калат да. Ошондуктан кээ бир мамлекеттер өзүнчө саясатты алып барышат да. Мисалы, ошол эле мына биздин кошунабыз Кытай. Кытайда мисалы Твиттерде, Фейсбукту ача албайсың. Аларда өзүнчө социалдык тармактар бар. Алар билишет. Мисалы, полностью азыр мындай бүт баарын ачыкка кылсаң, аларда мындай көп проблемалар болуш мүмкүн да. Керек болсо ошол эле дестабилизация алып барганга даже ушундай болуп калат да. Мисалы, кээрде Иранда азыр митингдер болуп жатат. Да, мүмкүн аларда авторитардык режимдер бар. Бирок ошону кандай кылып атышат? Социалдык тармактар аркылуу кылып атышат. Сириядагы тияктан бияктан ушуну карасак, 2011 жылдарда кантип кылышкан? Элдерди соцтармак аркылуу топтошкон. Бул дагы чоң аруу же, бул жөнөкөй эмес. Мындай жазса берсин десек, анда саясатты ошол боюнча алып барбасак, анда эч качан биз өнүгө албайбыз. Бирок да, мүмкүн биз биринчи рейтингде болуп калабыз, Freedom House мындай рейтингде биринчи болуп калабыз, бирок эч качан күчтүү мамлекет болбойбуз да. Анда барып аларды угуш керекпиз да анда. Сөзсүз түрдө мамлекеттин ушул маалымат тармагында өзүнүн саясаты болуш керек. Сөзсүз түрдө. Себеби дегенде ар кандай чет жактан, ар кандай маалыматтарга, ушак айыңдарга биздин коомду мындай заблуждение алып барып, кандайдыр бир касташууга, жараздашууга биз жол бербешибиз керек. Бул жаатта сөзсүз түрдө мамлекеттин өзүнүн саясаты сөзсүз түрдө болуш керек. Бирок ошол маалымат саясатын эркин журналистикага, сөз эркиндигине зыян тийгизбей зыяны сөзсүз түрдө тийбеш керек. Бул жоопкерчиликти бир гана ошол сиз айткандай эркин журналисттерде же болбосо бейөкмөттөрдө эмес, сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан да жоопкерчилик болуш керек. Эки тарап тең жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Маеңиздерге рахмат. Ушуну менен бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бүгүн социалдык тармактардагы жана интернет сайттардагы сөз эркиндиги жана жоопкерчилик тууралуу кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.